Саламатсызбы? Ош мамлекеттик университетинин жетекчилиги ушул тапта Чехияда жүрөт. Алар Чехиядан сырткары Германиядагы университеттер менен келишим түзүп, студентти алмаштыруу маселесин чечкени жүрүшөт. Ошон үчүн ошол убакыттан пайдаланып биз Ош мамлекеттик университетинин ректору Каныбек Исаковду Прагадагы студиябызга кепке тарттык. Кош келипсиз. Рахмат. Мен билгенден силер Прагадагы жана Пылзын шаарындагы эки университет менен келишим түзүүгө жетиштиңер. Адегенде ушундан баштасак, ал кандай келишим, кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачат? Биз 2 күндөн бери Чехия мамлекетиндеги бир топ университеттерде жолугушууларда болуп атабыз. Ага чейин жазышып, байланыштар түзүп, кече Прага агрардык университети менен биз келишимге жетиштик. Себеби азыр мына биздин Кыргыз Республикасы бул агрардык мамлекет, демек агрардык маданиятты биз өнүктүрүшүбүз керек. Жана мына бизде мамлекетибиз негизинен ушул агрардык өлкө болгондугуна байланыштуу мыкты адистерди даярдоо биздин максатыбыз. Ошон үчүн Ош университетинде дагы ушул агрардык университет менен үндөш болгон, окшош болгон бир топ адистиктер бар. Ошол адистер менен биз кызматташуу боюнча келишимге кол койдук. Кайсы адистиктер? Биринчи кезекте бул экономика адистиги, андан кийин дизайн, ландшафттык дизайн боюнча, теплица чарбачылыгы боюнча, мал чарбачылыгы боюнча адистиктер биздин дал келет, биздин адистер менен. Анан ошолор менен биз договор келишим түздүк, себеби биздин студенттерибиз бул жакта 3 айдан 6 айга чейин, андан кийин окутуучуларыбыз да 1 айдан 3 айга чейинки өз ара алмашуу программасы боюнча тажрыйба алмашуудан өтсүн деген, мына академиялык мобилдүүлүк деген программа. Андан тышкары биздин ушул агрардык проблемаларды биргелешип иштөө боюнча илимий изилдөө долбоорлору. Азыр эми бүгүнкү күндө мына Евросоюзда бир топ стипендиялык программалар бар. Мына Erasmus Plus деген ушул изилдөөгө арналган, студенттерди алмашууга арналган. Ошол биз азыр Чехиялык университеттер менен өнөктөштүктү камсыз кылалы деп атабыз да, себеби талап боюнча кайсы бир европалык өлкө, андан кийин Борбордук Азиядагы университеттерден, анан дагы жанаша турган кайсы бир республикалардан 3 университет кириш керек да. Биз азыр ушул багытта бир топ өнөктөштөрдү издедик, таптык. Жана бир топ долбоорлорго кирип атабыз. Ошол Erasmus жана башка стипендиялык программадан тышкары өзүңөр келдиңер, э? Бул жерде биз бул өзүбүздүн жеке демилге менен эки университеттин ортосундагы өз ара сүйлөшүүлөрдүн негизинде гана. Кандайдыр эле каталышып эле, поштасына жазып эле. Алар менен мамилелешүүнүн формасы эми бүгүн электрондук байланыштар аркылуу байланышып. Канча студент качан келет ошондо сиздерден бул жака окуганы? Бизде мына агрардык университетке сентябрь айынан жаңы окуу жылынан баштап 14-15 студентти биз бул жака жөнөтөбүз. Адистер боюнча алар ушул 1 семестр окуп кетет. Себеби азыр бизде баягы кредит сааттар боюнча окуу, болонский процесс, бакалавриат, магистратура, печ докторантура программалары булар сыяктуу эле бирдей болуп калбады. Баягы билим берүү бирдей мейкиндик болуп, булар биздин бааларыбызды тааныйт, предметтерди тааныйт, биз алардыгын таанып, агрардык университетке биз мына сентябрь айынан, ал эми бүгүн биз мына Батыш Чех университетинде болдук. Өзүңүз билесиз, бул жерде биздин 7 балабыз окуп кеткен, андан кийин 2 мугалимибиз келди. Азыр дагы 7 балабыз мына эртең бүрсүн келет атат. Ал эми ошол эле мезгилде Чех университетинен, Батыш Чех университетинен дагы бизге 1 айлык программа менен барып келген студенттер болду да. Студенттерди кандай тандайсыңар? Бизде Кыргызстанда чыр чыгып атпайбы? Мисалы, буга чейин деле чыгып келет атат. Колунда барлардын, байлардын, бийлиги барлардын балдары келет деп. Силер кантип тандайсыңар? Ошондой балдар өтүп кетпейби? Бул жерде карапайым адамдардын балдары келеби Европага? Сөзсүз түрдө кечеге келген балдардын бирөөсүнүн да бала атасы чоң же бир кызматта тургандар жок, себеби балдардын ынтызарлыгына жараша. Биринчи кезекте алар эркин англис тилинде сүйлөш керек. Ал эми экинчи критерий өзүнүн предметтик сабактарын мыкты билиш керек, умтулган алдыга. Андан кийин артыкчылык чех тилин үйрөнүүгө кызыккандарга берилет. Себеби бул жерде тандоо кантип жүрөт анан? Тандоодо ошол ар бир факультет өзүнүн атайын конкурс жарыялагандан кийин келип туруп ошол шарттардын негизинде тандайт. Анан бул жерде чыкпайт, себеби азыр бизде эң чоң маселе ошол студенттер өздөрү бири-бирин көрүп турат, баягы рейтингден ким жогору кетип атат. Бул биринчи курстан башталган ар бир студенттин кыймыл аракети баягы электрондук башкаруу көрүнүп турат да, ошол жерде реалдуу ачык айкын болот. Анан бул жерде ошол умтулган балдардын баарында эле мүмкүнчүлүк бар. Ким барам десе,
ошого аракети болгон болсо эч кимге толук жок. Тескерисинче биз азыр кээ бир программаларга адам таппай калган учурларыбыз да жок эмес. Сиз жана студияга чейин айтып кеттиңиз, 10+10 деген бул кеминде 10% студентибиз чет өлкөлөрдө окушу керек жана чет өлкөдөн кеминде 10% студент келиши керек депчи. Ушундай болуп атабы азыр? Ушул программа жөнүндө айта кетсеңиз. 10+10 деген бул 4-10 да. Биринчиси бизде 10%тен кем эмес студенттердин катышы чет өлкөлүктөрдүкү 10%тен кем эмес болушу керек. Азыр бизде 14%. Өзүңүз билесиз, экспорт. Чет өлкөлүктөр ошмуга барган. Бизде билим экспорту аябай жакшы жөнөккөн да, 3,5 миңге жакын студентибиз бар. Ал эми бир жылда 1,5 миңге жакын балдарды биз алыскы чет өлкөлөргө чыгарып атабыз. Бирок 5% бул ошмуда мен билгенден 30 миң студент. Эгерде күндүзгү бөлүмдү алып караган болсок 7-8%ке барат да. Ал эми андан тышкары ички мобилдүүлүк боюнча Ош декларациясынын негизинде биз регионалдык университеттерге да чыгарабыз. Ошондо бир 2 миңдей балабыз азыр сыртка чыгып атат бир учурдачы. Ал эми мугалимдерибизде бул көйгөй бар. Себеби мугалимдерибизде бир жылына биз 300дөй мугалимдерди сыртка чыгарып атабыз. Ал эми бизге чакырылган баягы гостевая лекция деп коет, конок лекция түрүндө биздин чет өлкөдөн келген профессорлордун саны бир 4-5%ке. Айрым адистерде жакшы кеткен, айрым адистерде бул маселеде тоскоолдуктар бар. Себеби биз эми жалпы дүйнөлүк билим берүү интеграциясынан артта калып кетпеш үчүн, эч болбосо теңелиш үчүн биз ар бир жерде жаңылыкты издеп, ошол жаңылыкты алып жүрүүчүлөрдү өзүбүзгө чакырып, же болбосо жаңылыкты үйрөнүп келүүчүлөрдү сыртка чыгарып, ошол ар бир адамдын жан дүйнөсү аркылуу болсун деген аракет болуп атат. Бул өтө жакшы программа. Умтулуп атабыз. Умтулуп бул эми идея да биз үчүн алдыбызда турган. Эми чет өлкө деп сүйлөшүп аткан учурда, ошол учурда мынакей бизде Кыргызстанда айылдар да, алыскы айылдар көп эмеспи? Университеттерге келип, кайсы окуу жайына, кайсы кесипке тандасам, тапшырсам деген маселеде кыйналышат да, аябайчы. Ошол дагы келген атат, окууга тапшыруучу мезгил, силер ошондой башы каткан ата энеге, башы каткан абитуриентке кандай жардам бересиңер? Ушундай жаңы бир ыкмалар утурлап баруу системдери болуп атабы силерде? Сөзсүз бизде баягы кесипке багыт берүү иштери деген бул советтик системадан калган усулдар менен иштеп жүрбөдүк көп жыл. Ал эми азыр бизде мына 2 жылдан бери ар бир мектептин бүтүрүүчүсү менен биздин тиешелүү бөлүмдүн жаш мугалимдер, студенттердин активдери барып ар бир бүтүрүүчүгө анкеталык суроолорду берет жана ошонун негизинде биз консультация да беребиз да. Сен мына адиске кудуретиң жетет экен, бул адиске тапшырсаң сенен мыкты адис чыгат деп. Андан кийин биз ошол улуттук тестирлөөгө даярдоо курстарын ачып баларды үгүттөп атабыз. Андан тышкары мектеп бүтүрүп эртең мен абитуриент болом деген каалоосу балдардын азыр 7,5 миң, 8 миңге жакын абитуриенттердин базасын түздүк да. Биз аларга күндө университетте болуп аткан жаңылыктарды, абитуриент үчүн керектүү болгон анан алардын суроо жоопторуна маалымат берип, алар менен түздөн түз иштөөдүн жаңы заманбап жолдоруна өттүк да. Бирок бул деле азырынча жыргап кеттик деп айтыштан алыспыз. Бул башталып аткан демилге 8,5 миң абитуриент чогултуу деле бул чоң иш. Бирок биз ар бир катмар менен ошол эң башкысы билим. Экинчи дагы бир жакшы ишибиз мына региондорду өнүктүрүү жылына карата биз азыр Ош областынын Жалал Абад, Баткен областарынын көпчүлүк жерлеринде мына 7 райондо быйылкы жылы Ош университетинде гимназияларын ачалып атабыз. Ал жерде жөндөмдүү, таланттуу балдарды алып, өзүбүздөн күчтүү окутуучуларды, профессорлорду жөнөтүп, ал жерде бир жакшы билим берүүнүн моделин түзүп, улуттук тарбия жана заманбап билимге айкалышкан бир жакшы билим берүү гимназияларын түзөлдү. Кадимки эле гимназия, мектеп сыяктуу эле. Себеби биз муну практикаладык. Университетте азыр 3 гимназия бар. Бул биз тажрыйба бизге жетиштүү да. Силерге абитуриенттерди даярдап берет алар. Ал жерден өзүбүздүн потенциалдуу студенттерибизди алабыз деген үмүтүбүз бар. Ошмунун бюджети мурда Ош шаарыныкынан дагы чоң экени айтылып келчү да. Анан кийин эле калааныкы өсүп кетпеди. Бирок ошентсе дагы андан кийинки убактарда Ошмунун бюджети канча, кайда куройт, кантип куройт айтылбай келатат да. Силер ачыксыңарбы? Канча акча топтоп каяка курутасыңар? Биз өтө ачыкпыз, себеби Ош мамлекеттик университетинин камкорчулар кеңеши биздин жыл сайын отчетубузду бекитет жана отчетубузду сметаны түзүп атканда алар бекитет. Жана окумуштар кеңешинде биз жыл сайын атайын китепче түрүндө жана Нур гезитинин атайын санында биз эсеп кысап берген мындай ачык университетпиз да. Биз да окуй койлу. Ошон үчүн бизге инвестиция берип атат, ошон үчүн коомчулукта мындай ишенимдүүлүк өтө чоң. Ош мамлекеттик университетинин бюджетинин 60%га жакыны бул айлык акыларга кетет мугалимдерде.
Андан кийин коммуналдык төлөмдөр, эми түрдүү чыгымдар бар. Мына электр энергиясынан баштап суу, газ, жатаканаларды кармоо, андан тышкары налогторду төлөйбүз биз тиешелүү. Анан акыркы мезгилде биз мугалимдердин эмгек акысын кескин түрдө жогорулатууга жетиштик да. Бүгүн Кыргызстандагы ата мекендик окуучулардын арасында биз 1-орунда турабыз. Орточо канча Айлык акы. Бул жерде илимдин докторлору 35 миңден 40 миңге чейин көтөргөн жүгүнө жараша окуу. Ал эми илимдин кандидаттары 25 миңден 35 миңге чейин, катардагы окутуучу 17 миң. Бул эми өтө жакшы көрсөткүч деп айтар элем бүгүн Кыргызстандын шартында. Ошондо жалпы орточо бюджет канча силерде? Ош мамлекеттик университетинин бюджети 800 миллиондун айланасында. Бирок мен бир нерсени айтып койсом болот да, биз бул негизинен биз ата мекендик студенттерден эң төмөнкү деңгээлдеги контракт төлөмдөрүн алабыз. Себеби региондо жайгашканбыз, биз негизинен билим экспорт аркылуу, чет өлкөлүк студенттерди тартып, билимди сатуу аркылуу, интеллектуалдык товарды сатуу аркылуу биз каражаттарды заманбап жолдор менен издеп атабыз да. Анан көбүнчө мына айтар элем, акыркы 3 жылда биз $5 миллион грант алдык. Бул кредит же башка бир нерсеге милдеттендирилген эмес. Ошол чет өлкөлүк өнөктөштөр, ошол Кытайдан, Турциядан, Евросоюздан кайтарымсыз биздин демилгелерди колдоп, бизге акча берип аткан грант берүүчүлөр бар. Мына акыркы жылдарда Ош мамлекеттик университети 13 жаңы окуу корпус курду. Акыркы 3 жылда 13 жаңы инфраструктура. Акыркы 3 жылда 13 жаңы окуу корпустарын курду да. Ал университеттин өзүнүн жеке каражаттары жана инвестициялык каражаттар менен да. Эгерде 13 окуу имараты, жатаканалар бул оңой эмес. Эгерде коомдо ишеним болбосо, элде ишеним болбосо, анда биз эмне үчүн, мисалы үчүн башкаларда сураш керек да, мына 70 жылдан бери сен канча имарат салдың деп сураңыз, анда Ош университетин салыштырып караганда менимче орду көрүнөт деп ойлойм. Сизге чоң рахмат. Анда урматтуу көрөрман, угарман, биз менен бүгүн Ош мамлекеттик университетинин ректору Каныбек Исаков маектешти. Каныбек агай жолун улап, эртең Германияга сапар алмакчы. Сапарыңыз байсалдуу болсун анда. Рахмат.